Астана жаңыча өнүгөт. Борбор калаанын 2035-жылга чейинки башкы планы бекитилди. Документ жаңы турак жай аймактары, жолдор, мектептер, ооруканалар, коомдук жайлар жана транспорттук инфраструктура объекттери кайда пайда болоорун аныктайт. Жаңы чечимдердин зарылдыгы калктын өсүшү менен байланыштуу. Болжолдоолор боюнча 2035-жылга чейин Астанада 2,3 миллион адам жашай турган болот. Алардын дээрлик 60% эмгекке жарамдуу курактагылар. Бул шаар ичинде күн сайын 100 миңдеген каттамдар жасалат дегенди билдирет. Транспорттук өткөрүү түйүндөрү ири транспорттук хабтарга айланат. Бул жерден автобустан ЛРТге, электр поездине же таксиге отурууга болот. Ошондой эле велосипед жана электросамокат ижара пункттары каралат. Биринчи этапта ар бир райондо 1-6 түйүн түзүлөт. Во всех развитых странах Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында бул концепция колдонулат. Park and Ride транспорттук алмашуу түйүндөрү, темир жол транспорту, бас лейн автобустар жана таксилер пайдаланылат. Эгер биз транспорттук алмашуу түйүндөрүн эске алуу менен ЛРТ системасын мындан ары да өнүктүрсөк, адамдар үчүн аны колдонуу абдан ыңгайлуу болот. Алар унаасын токтотуп, андан ары ЛРТге отуруп, шаардын борборуна чейин жете алышат. автомобиль дальше двигаться сесть на ЛРТ и ехать в центр. Белгилей кетсек, ЛРТ ишке киргенден бери 3 миллиондон ашык жүргүнчүнү ташыды. Азыр Кос Ши шаарына карай экинчи жеңил рельс жолу курулуп жатат. Аны келерки жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Ошол эле учурда дагы бир линияны куруу үчүн геологиялык изилдөөлөр башталды. Бул ЛРТ курулушуна даярдыктын алгачкы этаптарынын бири. Жаңы линиялардагы транспорт өткөрүү түйүндөрүнүн так жайгашкан жерлери долбоорлоо этабында аныкталат. Бирок серепчилер алардын маанилүүлүгү жөнүндө азыртан эле айтып жатышат. Ири дүйнөлүк мегаполис тажрыйбасы көрсөткөндөй, дал ушулар жаңы райондордун өнүгүшүнө түрткү бере алат. Нужно развивать 3 основных кольца. Шаардын 3 негизги айланмасын өнүктүрүү, жалпы шаардык магистралдарды куруу зарыл. Андан ары чоң жүргүнчү агымы бар жерлерге, шаарга кирүүчү жерлерге акырындык менен транспорттук жүргүнчүлөрдү топтоочу түйүндөрдү өнүктүрүү керек. Большой пассажиропоток.